Волкежи сайты даярдаган Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бакыт ашыкча болбойт деген ураандын алкагында Бишкектин Түштүк Дарбаза эс алуу жайында биринчи жолу эгиздер фестивали уюштурулду. Иш-чараны уюштуруу демилгесин эгиз жана 3-4 эм балдардын ата-энелери колго алышкан. Негизги максаты эгиздерди бир арага чогултуп, бири-бири менен тааныштыруу, пикир алышуу, тажрыйба бөлүшүү максатын көздөйт. Фестивалга ымыркайлардан тарта 12 жашка чейинки 500гө жакын эгиз катышты. Иш-чаранын катышуучуларына жомок каармандары катышкан, оюн зооктору менен коштолуп, оюнчуктар таратылды. Өлкөгө мыйзамсыз ташылып келген ири суммадагы тамеки продукциялары кармалды. Бул тууралуу салык кызматынан билдиришти. 23-июнь күнү Ак жол көзөмөл өткөрмө пунктуна жакын жерден жүк ташуучу унаа токтотулган. Унааны текшерүүгө алганда тийиштүү эч кандай документтери жана акциздик маркасы жок 59500 куту тамеки табылган. Алдын ала эсептөө боюнча товарлардын баасы 3 миллион сомдук деп болжолдонгон деп айтылат маалыматта. Топтолгон материалдар мыйзамга ылайык каттоого алынып, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү мамлекеттик кызматына өткөрүлүп берилген. Кой Таш айылындагы Алам үйдүн суусуна 16 жаштагы кыз чөгүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдайт. Маалыматка ылайык, кечээ 19:00 чамасында эс алууга барган 16 жашар кыз дарыя боюнда селфи жасап, сүрөткө түшүп жатып сууга кулап кеткен. Учурда аны издөө иштери жүрүүдө. Кара сууда Ак Буура дарыясына унаа кулап 3 адам каза болду. Бул тууралуу ÖKM'ден билдиришти. Окуя үстүбүздөгү жылдын 22-июнунда болгон. Саат 22:00 чамасында Кара Суу районунда Ош Папан Кожо Келең унаа жолунун 30-чакырымында Ак Буура дарыясына унаа кулап кеткен. Аталган министрликтин маалыматы боюнча дарыяга түшүп кеткен Жигули үлгүсүндөгү унаада 2 эркек, 1 бала бар болчу. Кечээ 23-июнь күнү унааны суудан чыгаруу үчүн ÖKM'ден 3 куткаруучу, 7 суучул, Папан айыл аймагынан 1 экскаватор, 1 кран тартылган. Чүй облусуна караштуу Жайыл районунда айдоочу пенсионер аялды сүзүп качып кетти. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Окуя 23-июнда Петровка айылында болгон. Маалыматка ылайык, белгисиз айдоочу 64 жаштагы пенсионер аялды сүзүп качып кеткен. Көп өтпөй сүзүп кеткен 45 жаштагы айдоочу кармалып, анын унаасы айып токтотуучу жайга киргизилди. Москва дарыясын сүзүп өтүүгө аракет кылган Кыргызстандын 1994-жылы туулган жаранын Кунцево куткаруу станциясынын кызматкерлери куткарып калышты. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Маалыматка караганда, Кунцево куткаруу станциясынын куткаруучулары саат 17:30 Кыргызстандын 25 жаштагы жаранын куткарышкан. Ал станциядан 1,5 чакырым алыстыктагы Москва дарыясын сүзүп өтүүгө аракет кылган. Жарандын алы кетип сууга чөгө баштаган. Куткаруучулар жардамга келип суудан алып чыгышкан. Ал үйүнө кое берилди деп айтылат маалыматта. Казакстандык көркөм муз тебүү чебери Сочи олимпиадасынын коло медалинин ээси Денис Тендин айкели Алматыда тургузулду. Эстеликте спортчунун 2014-жылы Сочидеги олимпиадада өнөр көрсөтүп жаткан учуру чагылдырылган. Бул мелдеште Денис Тен коло медаль утуп алган. Эмгек Санкт-Петербургдагы айкелчи Матвей Макушкинге таандык. Эске салсак, 2018-жылы 19-июлда бычактан алган жараатынан каза тапкан. 24-июнда Түркистан облусунун Арыс шаарындагы аскер бөлүктө жарылуу болду. Курал-жарак жана ок-дарылар сакталган кампа жарылган. Бул туурасында жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматта өзгөчө кырдаалдар министрлигине жарылуу тууралуу билдирүү 9:20 түшкөнүн, окуя болгон жерге 8 өрт өчүрүү техникасы жана 30 куткаруучу жиберилгени айтылат. Учурда атайын штаб түзүлүп, аскерлер менен укук коргоо органдары шаар тургундарын коопсуз аймакка көчүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Шаардын сыртына 100 орундук госпиталь ачылганы жана 30 тез жардам унаасы иштеп жатканы кошумчаланды. Кырсыктан жабыр тарткан 34 адам медициналык жардамга кайрылышкан. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз.
Райондук сот 19-июнда бир нече банктардан 2009 жылдан чейинки жасалган операциялар, депозиттер жана эсептер боюнча документтерди алууга токтом чыгарган. Ага ылайык текшерүүгө алына турчу адамдардын тизмесинде мурунку өлкө башчы Алмазбек Атамбаев өзү, жубайы, балдары, туугандарынын аты жөнү бар. Бул боюнча КСПК саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева 1-май райондук сотунун токтомуна байланыштуу билдирүү жазып, сот экс-президенттин үй бүлөсүнүн депозиттик эсептери жана кутучалары боюнча документтерди алдын ала кабарлабай туруп алууга макулдук бергенин айткан. Алмазбек Шаршеновичтин жеке өзүнүн депозиттик эсеби, ал тургай банктык кутусу да жок. Үй бүлө мүчөлөрүнөн эч ким кутуларды ижарага да алып пайдаланбайт. Банкта бир гана жубайы Раиса Атамбаеванын депозиттик эсеби болсо, ага да камак салынган. Сот тиешелүү чечим кабыл алган адамдардын тизмеси бүт туугандардын чөйрөсү болуп чыкты. Тизме ушунчалык одоно түзүлгөндүктөн ал тургай анда Раиса Атамбаеванын маркум агасы да бар болуп чыкты деп жазылган билдирүүдө. Анын кайрылуусунда аталган тизмеде Атамбаевке тууганчылыгы жок күзөт кызматынын мурунку жетекчиси Дамир Мусакеевди да кездештирүүгө болоору келтирилген. Бул KG сайтында жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.